Ага бизге биз айттык мындай адамдар дарылайбыз, анан мындай дарылар чыгарабыз. Бирок мамлекеттен уруксат жок. Ошентип биз муну сата албайбыз деп айттым да анан ал бизге кызыктар болуп, биздин Кыргызстан базар журналына кызыктар болуп калды анан. Аны барып министрлик менен жолугуштуруп, министр менен учураштырганда министр департамент лекарственного обеспечения и медицина техника жөнөттү да. Анан ал жерде анан сүйлөшүп отуруп, анан ал суроо берди да. Министерство департаментinin өкіліне Кыргызстан дәрі дәрмектері менен өзүнүн канча процент камсыз кылат деген суроо берди. Дәрі дәрмек. Анан айтты 3% камсыз кылат dedi. 97% импорт dedi. Баягы башын шылк этип эле калды. Анан чыгып эле мага предлагать этти. Мен 20 минимальный 20 миллион, баягы 25 миллион евро инвестиция кылып фармацевтика завод ачабыз Кыргызстанга. Ал азыр күчүндө турат, өзү жакында дагы келет. Анан өзү мында ал италиялык жаңылык болду. Бул бизден бул тармакта биз иштеп жүргөнбүз, бизге белгилүү иш эле алчу. Анан ал кийин чайда отуруп сурадым да. Анан ошол жөнүндө пикирин бир билейин десем, мындай аркада калып кеткен мамлекетти көрө элекмин деди да. Ошол кишичи. Жок эле дегенде дары дәрмектен 10-15% болсо дагы мейли эле деди да. Шунча аркада калып кеткен мамлекет көрө элекмин деди да. Туганда. Анан эми бул азыркы состояние. Экинчи нерсе бизден дары дәрмекти өндүргөнгө шуну талкуулап алайлык. Сырьёбуз барбы жокпу деген маселе. Анда. Дары дәрмек өндүргөнгө сырьёбуз барбы жокпу Кыргызстанда. Мына ушуну кеңири обсуждение кылайлык. Биринчиден бул ушундай дары дәрмектерди эгерде өндүрө турган болсо, айрыкча дары чөптөрдүн базасында, андан сырткары минералдык ресурстардын базасында, эгерде Кыргызстан фармацевтикалык өндүрүшү көтөрөбүз, ушуну алга жылдырабыз дей турган болсо, жетишерлик база бар. Бул базаны пайдаланганда Кыргызстандын элин гана дары чөптөр менен камсыз кылуудан тышкары, коңшу мамлекеттерге экспортко чыгара турган дагы мүмкүнчүлүктөр бар. Так, себеби Кыргызстандын анын ушундай болуп калган себеби Кыргызстандын территориясынын өзгөчөлүгү бар. Муну ар ким территория өзгөчөлүгүнө маани бере бербейт. Мына мен силерге айтып берейин. Субальпийский зона бар. Альпийский зона бар. Анан континентальный климат дагы бар биздечи. И тропикалык климат дагы бар да. Андан сырткары биологиянын закону бар. Фотопериодизм деп коет, биологиянын закону. Ал фотопериодизм законунун негизги критерийси бул күндүн тие турган радиациясынын жиштиги, канчалык жиштиги. Андан кийин күндүн суткалык тийиши. Анан үчүнчүсү абанын температурасы, анда ошондой эле абанын составындагы суунун нымдуулугу. Анан акыр критерийси топурактын сапаты келет. Мына ошол сапаттарга эске ала турган болсок, фотопериодизм законунун бардык критерийлерин Кыргызстан ылайык келет да. Территориясы ылайык келет. Не только Кыргызстандын, түштүдө Тажикстандын территориясы да ылайык келет. Анан Казакстандын түштүгү ылайык келет. Өзбекстандын территориясы да ылайык келет. Бирок ошолорго салыштырып келип караганда Кыргызстандыкы менен Тажикстандыкы бир топ жогору турат. Так, ошонун шарапаты менен, ушул айрыкча ушул фотопериодизм законунун шарапаты менен Кыргызстандын өсүп аткан өсүмдүктөрдү кармап турган, таасир эткен дарылык затты кармап турган дарылык заттар көбүрөөк кармайт. Ошондуктан ондан жасала турган дарынын эффективдүүлүгү жогору болот. Көрдүңөр, биз ошондой бир чоң ресурсу бар нерсени 70 жыл, 80 жыл, почти мына Кыргызстан эгемендик алган 30 жылдан бери пайдаланбайбыз да. Суу астында калып кетип атат, андан сырткары чет өлкөгө дарызбаган тыйынга сатып беребиз туугандар. Ошондуктан биз дары чөптөрдүн базасында фармацевтикалык компания, фармацевтикалык өндүрүштү баштап кете турган. Толук ошону ишке ашыра турган сырьёк базаларыбыз бар, сырттан сырьёк ташып келгенге муктаждыгыбыз өтө аз. Ошондон кеп мына ошону жолго салыш да турат. Эми жолго салыш үчүн азыркы иштеп жаткан
салмак сактоо системасындагы кабыл алынган закондор, өтө мыйзамдар, нормативдик актылар, право актылар, андан тышкары товарларды сертификациялоо боюнча укуктук норматив актылар, андан тышкары нормативный технический документтер Кыргызстандагы дары чөптү көп эле болсо бир 2-3 түрүн гана айткан бир 10га жакын түрүн гана өндүрүүгө уруксат берилет, калган уруксат берилбейт. Анын себеби ушул фармацевтикалык өндүрүшкө керек болгон укуктук норматив документтер түзөлгөн эмес. Иштелип чыккан эмес да. Башкача айтканда такыраак силерге түшүнүктүү болсун, жалпы коомчулукка түшүнүктүү болсун айтайын. Биринчи орунда дары-дармекке иштелип чыгыш үчүн дары-дармекти пайдалана турган сүйлөм стандарты керек да. Стандарт болуш үчүн биринчи орунда фармакопейный статья болуш керек. Фармакопейный статья кабыл алынып, ал бекитилип, анан фармакопейный статьянын негизинде андан ары дары-дармектер өндүрүүнүн документтери ишке ашырылат, уюштурулат. Анын ичинде фармакология инструкция түзүлүп, өндүрүштө өндүрүп алуу технологиялык регламент иштелип чыгат. Ошо фирмалар тарабынан ошондой андан ары сертификациялоо маселелери келип чыгат. Ошондой бизде базасы жок да, ошондуктан бүгүн эртең эле фармацевтикалык өндүрүштү ачып, биз күчкө кирип кете албайбыз. Ошондуктан белгилүү бир убакыт талап кылат. Мыйзамдык база жок деңизчи? Мыйзамдык база жол бербейт. Вот, кем жок да. Бул мындай барьер коюп койгон. Иштебейсиң, кылбайсың деген барьер коюп койгон. Бул жолу экспорт киргизип аткан. Эми мына бул сиз глобалдуу чоң маселени айттыңыз. Мына азыр жок, ошону айттым да. Азыр мына дары-дармек тартыштыгы башталды. Жок, азыр мен ошону түзөйүн. Ошого келели. Жок, ошого жетиш үчүн азыркы акыбалыбыз түшүнүп анализ кылышыбыз керек да. Ошого жетиш үчүн анализ кылышыбыз керек. Эми биз ошол азыркы кабыл алып турган иштеп жаткан закондор ар тараптан бууп койгондон кийин ушул убакытка чейин анын ичинде мен дагы бар, силердин алдыңарда 30 жылдан бери фармацевтикалык өндүрүшкө бет ала албай, жол ала албай жүрөм. Ушуну ишке ашыра албай жүрөм. Ушул законду жол менен бууп койгон да, ошондон ишке ашыра албай жүрөм. Ана мен өзүм ошолордун бирөөсүмүн. Эми ошол нерселерди алып салыш үчүн элге ким фармацевтика өндүрүш кылам деген адамга экономикалык жакта выгодно болуш үчүн анын тезирээк өндүрүшкө ишке салышыны ойлонуштуруп, андан сырткары кыргыз мамлекетинин жана коомчулуктун дары-дармекке болгон муктаждыгын тез арада ичинде камсыздандырыш үчүн биз көпчүлүк менен кошо биргеликте Майыр Саркулович менен Нурлан дайыма катышып жүрдү. Дары-дармек элдик медицинанын жөнгө салуу жөнүндө мыйзам иштеп чыкканбыз да. Элдик медицина мыйзамы жөнгө салуу. Ошол мыйзамда берене бар да. Азыркы системадан аттап өтүп кете турган берене бар. Ал берене боюнча мындай статья бар. Аз санда деген термин киргизилген да, система киргизген. Аз санда деген мисалы завод 10 миң, 20 миң, 50 1 миллион нускада экземплярда тираждар чыгарат да, продукция чыгарат да сандачы. Аз санда болгондо биздики 1000ге чейин примерно алып атабыз. Фармацевтика өндүрүш кайсы бир дарынын наименованиясына 1000ге чейин чыгарып туруп, анан ошону сертификациялоо маселесин жеңилдетүүгө системасын киргиздик да. Бул жеңилдетилген системасын киргиздик. Ошону система боюнча ошону өндүрүшчү топтоп жүрсө клиникалык испытанияга дагы база болуп берет да. Андан сырткары кээ бир дары-дармектердин кошумчалары түрүндө ингредиенттер кошулуп бир базанын түрүндө жасала турган болсо, ошонун клиникалык испытаниясына дагы ортодо 100дөн 1000ге чейин аз санда клиникалык испытания жасоону дагы иштеп чыкты. Ошол системалар киргизилген да. Эми ушул система киргени ишке ашырыш үчүн ошол мамлекеттик учреждение негизделет. Мамлекеттик илим изилдөө институту негизделет да. Ошонун илим изилдөө институтунун базасында башкарма болот. Дары-дармектерди стандартташтыруунун нормативдерин иштеп чыга турган башкарма түзүлөт да. Азыр ошол башкарма фармакопеялык статьяны иштеп чыгат, фармакология инструкция иштеп чыгат, башка нормативдик документтерди иштеп чыгып, алегине өндүрүштөгү чыгарып аткан адамдын продукциясынын сапатын контроль кылып турат да. Ушундай система иштелип чыккан. Эми ошондуктан азыр ошол жалпы коомчулукка
Ошондой эле Кыргыз мамлекетине ушул мыйзамды тез арада ичинде жогорку кеңешине карап, тезирээк аткарып берсе, ушуну кабыл алып берсе, мыйзамдын мындай кээ бир пункттарын өзгөртүү киргизип, кээ бир пункттарына башка толуктоолорду киргизип, ушуну кабыл алып бере турган болсо, Кыргызстандын дары-дармекке болгон муктаждыгыны жок эле дегенде 50%ке чейин түшүргө мүмкүнчүлүк бар да. Эмне үчүн 50%ке чейин түшүргө мүмкүнчүлүк бар деп атам? Себеби була биздин өсүп аткан дары чөптөрдүн базасында антибиотиктер даярдоого мүмкүнчүлүк бар да. Азыр бүт антибиотиктер бар 100% импорт да. Антибиотиктерге заменить эте турган бизде дары чөптөр бар да. Антибиотикалык таасир эте турган дары чөптөрүбүз бар. Мына ошолорду ишке ашырганда антибиотиктер болгон патриндер жок эле деген 50% мисалы түшөт. Бир мисал айтып атам да. Башка дагы мисалы тармактар боюнча онкологиялык оорулар боюнча мисалы алып көрө турган болсок, химиотерапияны акыры нөлгө түшүрүп кое турган бизде дары чөптөр бар. Мисалы мына аконит. Аконит сен химиотерапияга караганда аконит более эффективдүү таасир этет. Муну 200 жылдан бери көптөгөн изилдегендер рак менен ооругандар колдонуп жүрүшөт, рекомендация кылып жүрөт. Азыр ушурда пайдаланып аткан өлкөлөр да бар. Мисалы Кытай ракка каршы оорууда дарылоодо аконитти коргоочу аябай кеңири пайдаланат. Бул деген нерсе бюджетке 600 миллион сомдон ашык пример мен мурдагы алыгы калган нерсени айтып атам да. Мүмкүн азыр башкачадыр. Акча бөлүнөт экен да бюджеттен химиотерапияга, финансыларга. Эгер мен адашып калсам памятымчы. Ошону мисалы кыргыз ишкерлери колуна тиет да. Бир мисал айтып атам. Ошондой эле мына биз мисалы биз кардиология жагынан иш кылабыз да. Мисалы биздин колубузда жүрөктүн дарысы бар. Өз Кыргызстандын бөмө жемиштеринен, дары чөптөрүнөн жасалган туугандар. Жүрөктүн ишемиясын толук дарылайт. Анан бунун токсичный зыяны такыр жок. Кишинин организминде давлениянын көтөрүп түшүрбөйт. Анда действиясы жок туугандар. Ритмин өзгөртпөйт. Ишемияны толук дарылайт. Бул кардиологиядагы 70% дары заменить этет. Мисалы ошону биздеги чыгарылган даяр дарыны кардиолог пайдаланса эмне үчүн болбойт? Ушу кардиология маселеси азыр бир эле адам сүйлөй бергенде неме болуп кетет да. Улан сен да аралашып жүрөсүң. Кандай ушу кардиология жаатында абал? Мына Улан Исаков. Кардиология жаатында мен албетте кардиолог эмесмин, бирок абал чатак. Себеби ошол алкожол Plavix деген дары бар. Сен дары-дармек ташыйсың да ошого, биле, ошон үчүн. Мунун составы клопидогрел, аспирин. Өзүбүздүн чоңдорубуздагы айтып жүрөт, Жапаров дагы, неме дагы, эмнеге бизде 3000 сомдо ашып кеткен, биз чет өлкөгө барсак ошону канча дейт, 708 сом калып келебиз дейт да. Мунун бирден бир себеби чет өлкөнүн населениясы көп, транспортировкасы аз. Тиги болсун албетте ал жерде кымбат, бирок элдин баары чет өлкөгө чыкпайт да. Мен Кашым акенин бир маселесин да толуктап өткүм келет. Бизде тилекке каршы технологдор да жок да, ушу дарыны неметкендечи. Себеби деген мына биринчи фармакопейный статья болгондо бул илим. Мисалы Кашым аке бир чөптү алып келсе, ал негизи эле адам баласынын оңдоочу кан, тромбоцитке кандай таасир этет, эритроцитке кандай таасир этет, же болбосо побочкалар кандай, ошону жазып берип, нормативный документ жазып берчи кадрларга биз бир аз аксайбыз туурабы Кашым аке? Жок, бар, айтам мен азыр өзгөртүп айтам. Экинчи маселе, азыр негизги маселе бул эмнеге актуалдуу болуп калды, ошого тийип өтөйүн. Өткөндө мына Минздравдын жыйынында уктук, бизге наркотропный препараттар бар, Украинадан келишкен. 100%. Эми Украинада өзүңөр көрүп атасыздар эмне болуп атат. Ошол эле поставщиктер Россияга кайра неметейин бурулайын десе, орустар айтып атат, бизде уже субстанциялар кымбаттап атат, рабочий стандарттар кымбаттап атат, азыкырда оор. Эгер аны силерге берсек дагы рубль менен эмес, условный единицада беребиз депчи. Ал биздин бюджетке кандай таасир этет, себеби бул деген мамлекет тарабынан сатып алынчу дарылар. Анан эң негизги тенденция мына Кашым акеге кошулуп өтчү. Азыр дүйнө определенный бир өзүнүн уровнинде биодобавка, пищевой добавкалар коюп атат да, дарыдан дагычы. Себеби Менделеевдин таблицасынан жасалган немелердин бирөө жакшы болсо, побочный эффекттери да көп болуп, дүйнө өтүп атат, акырындан өтүп атат. Бирок дүйнө өткөндө ошол
жана фармакотерапиясы, фармакодинамикасы, кандай ошонун баары жазылып, мисалы мунун тамыры пайдалуу, башы пайдалуу, гүлү пайдалуу, ошону бир далилдеп берип атышат да. А мындай составын окуп көрсөң, ошол эле баягы эле бизде өскөн эле чөптөр. Ооба. Кээ бир имбир кошуп коюп атышат, антип коюп атышат, мынтип коюп атышат. Анан албетте, Хашим аке дагы өзү көп аракет кылып атат. Интернеттен көрөбүз, өзү менен баарлашып атканда көрөбүз. Албетте илимий негизи, илимий тастыгы болсо жакшы болмок албетте. Ага биз үлгүрөбүз азыр эми бул илим деген аябай мындай жай жүрчү нерсе да. Анан азыр эми мына убакыт келип калды. Мына дарылар уже азайып баштады. Кымбаттап атат. Эмне кылабыз эми? Ошону мен айтып берейин. Азыр сен айтып атасың, атыңда Улан. Бизде кадрлар жетиштүү, анан дары чөптөрдүн баягы фармакопеялык статьясын иштеп чыкканда иштеп чыга алабызбы, ошо бизде илимий потенциал барбы деген суроо берип атасың да. Биринчи ошондо мен түшүнүктөр киргизип коеюн. Азыр Кыргызстанда өсүп аткан дары чөптөрдүн химиялык составы боюнча изилдөөнбөгөн чөп калган эмес. Баары изилденген. Анан биздин кыргыз окумуштуулардын арасында бул боюнча иштеген өтө аз. Негизинен чет өлкөлүктөр изилдеген. Казактар изилдеген, анан эң негизгисин өзбектер изилдеген. Өзбекстанда институт растительной химия деген институт бар, академиялык институт бар. Ошол жерде институтта изилдегенде почти 70 жылдан бери Кыргызстандын дары чөптөрүн изилдешет. Алар мага караганда, мен өзүм оштукмун. Оштун кайеринде, кайсы жайлоосу, кайсы капчыгайында өсөт, менден жакшы билишет да. Бүтүндөй материал болгон, алар Кыргызстандыкы деп жазган эмес, фергана тоокуркалары деп жазган да. Ошондуктан бул боюнча баардык нерсе бар. Баары элде политиктер айтып коет го, велосипед ойлонуп чыгарылган, аны кайра ойлонуш кереги жок дейт го. Ошондой эле бунун химия составы изучение болгону специалист адистер отуруп алып туруп, фармакопейный статьянын иштеп чыгыш керек. Фармакопейный статьясы иштеп чыккан негизи критериялары бар да. Эң негизи критериясы действие вещества содержаниясы сырьёдо минимальный, содержаниясы максимальный. Ошону эске алат. Активный вспомогательный. Анан кийин через физический приборлар аркылуу ошону кантип аныкталат, ошону каралат да. Ошол сен айтып атканда жалбырагындабы, же гүлүндө, же тамырында алындабы. Алына турган болсо, ошо жалбырактагы тыкандар кандай утукташыш керек. Гистологиялык структурасына киргизилет. Ошондой критерий менен фармакопеялык статья иштелип чыгат да. Муну ошол азыр айтып атпайбыз, биз мыйзам иштеп чыктык. Ошол мыйзамда институт түзүлөт, институттун базасында мамлекет стандарттары боюнча управление бар деп атпайбыз, башкарма киргизилген да. Ошол мыйзам кабылдана турган болсо, специалисттер ала турган болсо, тез аранын ичинде эле бул иштелип чыга берет. Кеп мыйзам тарабында тоскоолдук бар азыр. Мына дары-дармектерди алыгы жөнгө салуу боюнча мыйзамдачы ушундай бир катуу талаптар бар да. Жаңа чыгарылган инновациялык продукция клиникалык испытанияден өтпөсө пайдаланууга берилбесин деген жерлер бар. Мына ошол мыйзам, андан сырткары баягы эл аралык дүйнөлүк ВОЗ, анан Американ ассоциациялары негиздеген фармакологиялык комитет деген бир макоо бар. Ол Зурдинин башында турганчы. Мына ошол фармакологиялык комитет 30 жылдан бери кармап турган ошол комитет. Фармакологиялык комитет. Ошол жол бербейт. Азыркы мына ушул талап боюнча гана аткарасың, башканы мен билбейм дейт. Клиникалык испытание бар жасай дейт. Мисалы мен канча продукт сатпадым, бар жасайды. Анан биринчи жасоосун эмне? Анализден өткөрөсүң, сампизон. Анализден өтөт ал, берсең өтө берет. Экинчиси токсичность аныкташ керек. Токсичность аныкташ үчүн академияда лабораториясы бар, метакадемия. Барсаң ал жерде орустар отурат, кышта барсаң жазда келет, жазда барсаң кышта кел дейт. Ал жерде эч ким иштебейт. Эптем номинал айлык эле алып отурушат да. Жерде башкамасы. Жок, клиника, доклинический изучение, токсичность менен доклинический изучение искандарга жасалат да. Мына ушундай башкача айтканда, базаларды иштете турган иштелбейт да, иштебейт. Андан сырткары бизде клиника испытание жасай турган институттардын көп укуктарын министр алып таштаган. Даже мына кардиология илимий изилдөө института өзү башында түзүлгөндө илимий изилдөө институт, ушул институттагы
Кейбір дарылар клиникалық испытание жасағанға рұқсаты жоқ. Мына ушундай жактары көп да. Ошондо мынандай тоскоолдуктар. Силер тереңдеп кетипсиңер да. Мына азыр эмне кылыш керек? Мына 15 күндөн дары кымбаттайт. Эл эмне кылыш керек? Ошого жооп издеп атабыз. Сен Сиз жооп издеңиз. Мына элдер уже бияктан сурап атат. Мына мен артрозго кайсы чөп чийсем болот деп. Ошондо элден суроо түшүп атат. Бир аз илимий талкуунун эмес. Биз жөнөкөй эл үчүн уюштуруп атабыз муну, жөнөкөй эл үчүн. Жөнөкөй эл үчүн уюштуруу сары азыр мисалы менде жок эле дегенде 30-тан ашык ооруга дары бар менин колумда. Жок эле дегенди айтып атам мен. Баягы 50-ден ашык бар. Мага кел мен дары сатам десем, эртең прокуратура чакырып алып, кара документтериң дейт. Мен неме деймин? Түшүнүп атасыңбы? Бирок эл алып атат да. Бабушкалардан алып атат, чөпчүлөрдөн алып атат. Эми ону алыгы биз серийный кылып базарга алып чыкканыбыз жокtu. Мен колуман келип алып кетти. Ашбаке, мындай маселе болуппайбы? Холестеринди научно атырабастатин менен гана дарылануу болот деген бир илимий неме бар, туурабы? Ооба. Бул врачтын баары ошону жазып берет. Ооба. Мисалы, давление бизде эң көп проблема давление. Мунун определенный дарылары бар. Ошо менен гана болот дегенчи. Ооба. Биз мисалы сиздин чөптү ошонун эффективностун кантип далилдей алабыз кыска мөөнөттө? Азыр силер менен өтө эле кыйналып калсам Закон жол берген. Жок, мына азыр давление болуп атат элдер. Анан дарысы келбей калды. Ошондо элдик медицинадан эмне кылабыз? Ошол вопрос да. Аэростаттын ордуна мисалы бизде холестеринди жөнгө сала турган дарылоо системасы бар. Холестеринди организмден көбөйтпөй, нормада кармай турган, төмөндөтө турган дарылоо системасы бар. Бул биринчи маселе. Экинчиси медицинанын холестеринди организмде метаболизм процессинде жүрүү боюнча адашкан багыты бар. Азыр колдонулуп аткан система. Медицина түшүнүгү боюнча адаш мисалы көп врачтар холестерин менен липидтин айырмасын билбейт майдын. Холестерин бул бензолдун ядролук түзүлүштө болот. Ал эми майлар липидтер деп коет. Бул углеводдук радикал узун чынжыры түзүлүшү узун чынжырлуу болот. Өкөн анан организмде эки бөлөк башка функция аткарат. Холестерин белгилүү бир дозада организмге клеткаларынын строительный материал катары эсептелинет. Холестерин. Ал организмге керек болот. Холестеринди биротоло жок кылабыз деген бул туура эмес түшүнүк. Бул организм өзү муктаж болот. Болгондо холестериндин метаболизм процессинде жүндө айлануусунда патология пайда болуп калат. Ошол патологияны гана четтетиш керек. Ошону дайыма четтетип туруш үчүн медицина дайыма пайдаланып аткан дары киргизип койгон. Аны дарылоо менен эле четтетип койсо, ошол холестеринден азап чегип аткан адам жок эле дегенде 6 ай, нара 1 жылга чейин холестерин организмде концентрация болбойт. Көрдүңөрбү? Медицина бүтүндө фармацевтикалык компаниянын кызматын аткарып койгон. Мана ушундай система биздин колубузда бар. Холестерин өтө түшүнүктүү болду. Экинчи эмне эле? Давление. Эми карагыла. Давление боюнча дагы медицина гипертония вообще такыр дарылабайт. Толгон токой жок эле дегенде 10дон ашык, минимум 20дан ашык деп коелу. Наймене дагы дарылар бар. Эми карагыла, биз давлениянын источнигин издейбиз. Давление эмнеден пайда болду? Мисалы, давление эгерде 140, 150, 160га чейин болсо, ошол ооруган адам пациент примерно 70%-тан ашыгы жүрөк берет. Давлениянын жүрөк берет. Жүрөктө ишемия оору топтолгон болот. Ишемияны такыр медицина дарылабайт. Андан сырткары бир аз атеросклероз бар пайда болот. Ошондо 140, 150, 160 давленияны берет. Биз жүрөктү дарылоо менен давленияны 120га нормага түшүрөбүз. Бул биринчиси. Экинчиси давлениянын экинчи бир источниги бар. Бул бөйрөк. Эгерде бөйрөктөчү бөйрөктө эгерде бир исключение бар да берде. Эгерде бөйрөктүн кистасы жок боло турган болсо, биз бөйрөктү дарылоо менен давленияны толук нормага түшүрүүгө мүмкүнчүлүк бар, методолор бар. Эгерде бөйрөктө киста боло турган болсо, анда биз аны түшүрө албайбыз. Бул мойнуга алабыз да, себеби кистаны жойгонго чейин өзү 3 ай 4 ай убакыт өтүп кетет. Киста деген бул бөйрөк өзү нефрондордон турат да. Мындай турбалы нефрон, ушул нефронду жеп коет. Жеп койгондо ал жерде сейдиктин пайда болушун пайда кылам деп бөйрөктүн гормондору канга кетип калат, сейдик пайда болот. Көпчү мисалы алдостерон көп чыгып кетет, ренин көп чыгып кетет.
Angetisin köp çöp ketet. Oşodan davleniya köterilip ketet. Düşünüyorlar. Üçüncü nerse istoçne bu kan koyulanıp ketet. Tuğanda. Kan koyulanıp ketkende dağı davleniya köteriledi. Kandı koyulandırın emneden gelip çıkat degende medisine özünün joğu yok tuğanda. Haraqal sen mesela men kıyın davam kılıştırma. Oşon uğraş gelsin kandı koyulanıp kantı darlayыбыз degen. Kantı koyulanıp жөн ime негизи мен айтып берсин, дарылоо беракта турат. Али жок дарылоосу. Илимий негизде тура эмес түшүнөт. Канды коюланышы. Ал болгону калограмма деп коет. Ошо боюнча анализ кылып атат. Птиви ушунча болуп калыптыр. Период тромбин образом ушунча болуп калыптыр. Фибринеген ушунча болуп калыптыр деп ошону карайт. Ошого жараша баягы кардиомагнитleri жазып кое берет. Илим ушунга чейин медицина кандын коюлануусунун патологиясын этиология деп чыга элек. Мына ошол биздин колубузда бар мына. Эми ошону айтып берейин, эп сөзүн куруп болбосун. Кандын коюлануусуна эмне пайда кылат? Кандын коюлануусун боордо отурукташып алган гепатиттин вирусу пайда кылат. А деген вирус. Ал гепатит вирус А жок, адамдын өзү жок. Мына ошол вирус кандын коюлануусуна пайда кылат. Биз гепатит вирусту блокировать эте турган дары иштеп чыккан. Аны блокировать эткен этип дополнительный боордун кызматын жогорулатканда, одно биле көк боордундагы кызматын жогорулатканда кан өзүнүн нормасына келет. Коюлануус токтойт. Анын натыйжасында давление нормалдашат. Мына мен силерге айтып берем. Болгон биздин методду баягы бийликтегилер коомчулук билбейт. Анан коомчулук почти баары 100% врачтарга сенет. Врачтар биздин метод жөнүндө таанышкысы билбейт, укуксуз да келбейт. Анан эл сураса биз жөнүндө тескери сүйлөйт. Ошентип эл бизди пайдаланбай эле жүрөт мына метод. Жок, бул сиздин метод экен да. Анан мына ташпеже давлениеге жана беде менен эле азыр айтып берейин. Ошол жок, элге ушундай бир кеңеш керек болуп атат да азыр. Азыр мен айтып берейин деп. Универсальный кеңеш. Эми ошол давление аны пока ашымдыгын пайдаланган чейин эле дары чөптөр бар. Дары чөптөр бар. Ошо дары чөптөр аркылуу давлениени жөнгө сала турган мүмкүнчүлүктөр бар. Дары чөптөр бар да. Көптөгөн дары чөптөр бар. Анан ол дары чөптөр менен иштеген тооптор дагы көп. Эң негизги дары чөп бул мочегонный свойствого болгон дары чөптөр көбүрөөк ичсе, давлениени түшүргөнгө чакырат. Давление түшүргөнгө чакырат. Мисалы, ошондой эле мөмө жемиштери бар, мисалы, башка убактын урулгу. Аны жакшы демдеп туруп иче турган болсо, бөйрөктөгү алыгы козгоп аткан давление гормондорду регуляция кылат, анан ал жерде патогенный микрофлора өсүп калат да, жашап калат. Мына ушуну басып турат. Мына өзүбүздө бар болгону, ошону системага салып, ишке салышты бар. Эл ошого маани бере турганбыз, биз кызматка сунуштарга бар нерсе даяр. Алгачкы убакыттын антипаразиттарын да катары колдонот да. Ал алыгы гельминттерге дагы. Гельминттерге. Ошол эле моментте бактериялардан башка турган жагы бар. Хашим аке, дагы бир сизге рак тоолду суроо. Бул рак оорусу да. Көбү тилекке каршы Кыргызстанда өздөрүнүн рак оорусуна чалдыккан 3-стадияга жеткенде, же 4-стадияга жеткенде, же метастаз толугу менен жайылып кеткенде өздөрү билип атат да. Анан айла жок онкологияга чуркайт, радиологияга чуркайт, химиотерапияга чуркайт, күчү келген Туркияга, Индияга барып келген аракет кылат. Бирок бул оору барып кишини жайлап атпайбы? Ошол боюнча мына обезболивающий колдонот, ары барганда морфин колдонот. Ошол боюнча сиздин кандай ыкмаңыз бар, эмне сунуштайсыңыз? Аябай, сен биринчиден сага рахмат айтайын. Биринчи сөзүн башында бизге керек суроону берип атасың да. Сен ушул багытта мен көп жылдан бери иштейм да. Камалда көрмөдүңүз? Камалда ошол багытта көп жылдан бери элибизде иштер, анан клиникада иштерди жүргүзөбүз да. Биринчиден сен бир аз сөзүңдү актап кетип бардасың, онкологияны 3-4 стадияда келет депчи. Ушуну ачык билип алыш керек да. 3-4 стадия эмес, 1-чи стадиядан дарылатып жол жок онкологияда. Бир гана Кыргызстандыкта эмес, дүйнөлүк медицинада жок. 1-чи стадиясы айтып атам. Мен 3-4 стадияны сөз кылганым жок али. Андан тышкары да ошол окурмандар билип алсын, рак пайда болгонго чейинки стадиясы бар да. Нөлөбөй стадия болот. Дисплазия, башкасы. Ошондо дарылай турган метод жок да. Эрозияда дарылай турган метод жок. Ушуну эл журт билип алсын да, медицинада жок. Мен бар дей турган болсо, ошо онколог мага келсин, далилдеп берсин, мен сөзүм жокко чыгарып берсин. Мен туруп
Тура эмес ашым сүйлөп атат деп айтып берсин. Дәлелдеп берсин менин сөзүмүз. Эми онкологиялык оорулар боюнча айтайын. Мактоолордун баары жараткан Аллахыма болсун. Мага эмес. Biz onkolog oğrular 80% türünü darbe turgan metodlar işlep çıkarmış. 80% türü. Anın içinde birinci stadya nölevoy bolu, birinci stadya bolu, 4. stadya bolu, 6. stadyası bolu. Oşan darbe turgan metod kolumuzda turadi. Anı kızıkkan, anı suragan, anı paydanan adamın özü yok. O bolsunday. Eğer de bizim metod paydanan turgan bolsa, kimya terapiya крайне случайда пайдаланып калыш мүмкүн. Лучевой терапия башты 100% жок болот. 100%. Лучевой терапия кереги жок болуп калат. Көптөгөн операциялардын кереги жок болуп калат. Онкология жасалат, көптөгөн операция кереги жок болуп калат. Мына ушундай метод, бирок муну коомчулук кызыкпайт. Ана мамлекетте такыр кызыкпайт. Бул мамлекет вообще кызыкпайт. 30 жылдан бери эч бир кызыккан жок. Себеби Boğan hazırkı ministr administratif kana reforma жасап али дарылоон адамдарды байытаптар дарылоо сапат жөнүндө али сөз болду галыгы. Анан буга Демек биздин метод келе турган болсо, онкологиялык ооруларга болгон дары дармекке муктаждык нөлгө түшүп калат да. Кашым аке, азыр ниятка да отказ дегендей, научно доказанный медицинага азыр негизги эле дүйнөдө керектүү болгон нерсе субстанция болуп атат да болчу. Колдонулган. Кыргызстан бир субстанция өндүрө алабыз, себеби азыр субстанция ошол эле парацетам болуп. Ошол эле негизги субстанция дарынын жасалчы негизги немеси ошолорду өндүрө алабыз биз. Себеби азыр дүйнөдө востребованный болуп. Туура, мен баягы сөзүмдүн башында укуктук норматив базаларга таянып атканын себеби бар да. Себеп ошол субстанция жөнүндө биз даярдыгыбыз барбы, жок өзүбүз өндүрө алабыз, жокпу деген маселе. Ошол. Biz bizde күчтүү лабораториялар жок. Биринчиден. Экинчиден биздин колубузда технологиялар жок. Субстанцияны өндүрүп, количествосун убакыла турган технологиялар колубузда жок. Бизге технология келиши дагы кыйын. Ана келе турган болсо, банковский кредит өтө жогору, аны эч ким акташ кыйын. Ошондуктан эң негизги азыр биз тайына турган нерсебиз дары чөптөр болот. Дары чөптөр болот. Пока дары чөптөр биз пайдалана турган болсо, айтып атам 50%ке түшүрсөк болот да. Ошондо мунутуру менин бере турган инфекцияларды гана өндүрө албай калабыз. Мунутуру менин бере турган инфекция. Мисалы гепарин жана башка жана. Даже физрастordагы биз азыр өндүрө турган технология эң жөнөкөй физрастор. Эң жөнөкөй. Ошондо өндүрө турган бизде аппараттар, прибор, алегдар жок, технология жок да. Жоктугунда биз дары чөптөр менен көтөрүлүп алса, азырчы элдин ошо дары чөп аркылуу элдин потребность камсыз кылып алса, андан кийин өндүрүүчүлөрдүн колунда капитал топтолгондон кийин, алар чет элге байланышка ачып жаңы технологияларды алып келет да биракчы. Алып келгенде сен айтып аткан субстанцияны да караштырсак болот. Химиялык происхождениядагы субстанциялар биздин азыр Кыргызстандын базак жөнүндө мүмкүн эмес. Химиялык происхождениядагы растительный, минеральный биз өндүрө алабыз. Мына ичинде мисалы мен өзүм ошол боюнча специалистмин. Мына дары чөптөр боюнча баялеке жүрөт. Ушу кишиге сөз берели. Мына дары чөптөр, дары суулар негизи аябай тоолорду кыдырып жүрөт. Актуалдуу тема болуп атат да. Мен бунда көп нерселердин ошо Хашим аке менен байланышып, жана мыйзам аркылуу ушу дарыгерлер менен байланышып калып көп нерсени билдим да. Буга чейин мен ушу ойлонуп эле жүрчүмүн, кантип биз канткенде ушу өзүбүздө дары чөптөрдү пайдаланабыз, эмне үчүн пайдаланылбайт. Чындыгында биздин тоолордогу өскөн чөптөрдүн касиети башка жактарга салыштырмалуу бир топ жакшы экенин айтышып жүрөт ушу дарыгерлер өздөрү. Анан мына бир жылдан бери байланышып жүрүп, мен ушу бир эмеге келдим. Мына азыр Хашим аке да айтып кетти. Биринчи кезекте бизге ошо чөп керек. Бирок, мына азыр карап көргүлө, бизде дары чөптөрдүн баары эмне болуп атат? Ташылып кетип атат сыртка. Биз азыр жоготуп атабыз чөптөрдү. Мына азыр жанагы ферула менен сасык матар деп коебуз, жанагы лук афлатонский деп пияздын тамырында. Уже 50% тамырлар казылып кетип атат, четинен. Мамлекетке кетип атат. Угорго шын кетип атат. Тиги эмени болсо, эндикти болсо мына азыр тып-тыпыл кырышып атат, тазалап. Оордун рекультивация деген жок, оордуна биз эч нерсе бербей атабыз, баарысы калып атат. Топурактын эрозиясы да бузулуп атат, экология да өлүп атат, бүт баарысы кыйрап атат. Экинчиси мына малдын санынын көбөйгөнү.
Азыр жайлоолордогу чөптөрдүн баарысын мал тебелеп, кыркып, талкалап жок кылды да. Анан мен ушуну катуу ойлондум да, биз канткенде ушул азыр экологиянын ушу бир эмесин сактап кала алабыз. Канткенде ушул нерсени оңдой болобуз дегенчи. Биз пока азыр Кыргызстанда малдын санын азайтпай туруп, бул маселени жолго сала албайт экенбиз да. Буга уже көз жетти. Жайлоолор ушунчалык эмеге келген, деградацияга. Анын бир эле жолу бар экен. Биз азыр Хашимбек айткандай, ушу именно ушул фармацевтикалык өндүрүштө, дары чөптөрдү, ушу биоматериалдарды өндүрүүнү жолго салсак, анан элди жанагынтип жапайы каспастан ошо тоолордо өзө турган жерде дары чөптөрдү плантация кылып туруп иштетүү жолуна салышыбыз керек да. Мына ошондо малдын ордунан эл таба турган пайданы биз уже чөптөргө алмаштырабыз. Бул биринчиси. Себеби биз элге ошол малдан түшүп аткан пайданын ордуна таба турган пайданы элдин көзүнө көрсөтүп бербей туруп, биз малды да азайта албайбыз, элди да үйрөтө албайбыз эч нерсеге. Тебеленген, жылдан жылга бул деградация кете берет. Дагы бир 10 жылдан кийин эмне болот, мен билбейм. Жөн эле бир чаңдын арасында малыбыз да кырылуу жок болот, оорудан элибиз да кырылат, жерибиз да жок болот. Ошону менен бир чаң топлоонун арасында жашап калабыз да. Биз ошого келип калдык. Анан азыр мынакей быйыл Кудайга шүгүр, жана президенттин эмеси менен жана Глазгого барып, мынакей климаттар аралык маселеге катышып келгенин өзү азыр чоң мүмкүнчүлүк болуп калды да. Бирок биз ошону пайдаланбай атабыз да. Мына ошол барып келгенден бери мен айтып атам, ошо экология жаатын иштегендер болобу, фармацевтика жаатын иштегендер болобу, башкалар болобу. Эмне үчүн биз ушул мынакей ошо экологиялык таза азыктарды өндүрүүнүн хотя бы бир мындай бир эмесин баштабайбыз. Пилотный болсо дагы хотя бы бир райондон бир баштап көрбөйлүбү. Мисалы үчүн Кыргызстан, мына Хашимбек агай сонун айтып кетти. Бизде бүт бардык природанын эмеси бар да. Поясташ. Бар. Биз каалагандай бардык нерсени жасасак болот. Ошол эле учурда мына бүгүнкү күндө экологиялык туризм, тоо туризми азыр дүйнөгө аябай керек болуп калды. Себеби эл таза абага, таза природага муктаж. Таза суу. Андан кийин ошо таза природалык ресурстарга, сууга, ошол эле дары чөптөргө, таза жер жемиштерге, таза өндүрүлгөн продукцияларга муктаж. Азыр эң кымбат нерсе азыр алтындан да кымбат. Ошо экологиялык таза продукттар болот. Уже болуп калды азыр мына химиядан качып, эгенне кыштын билбей калды. Мына ошону өндүрүп дүйнөлүк рынокко чыкканга бизге аябай сонун мүмкүнчүлүктөр бар да. Мына азыр сонун мүмкүнчүлүк түзүлүп атат. Ушунун негизинде азыр ушул мына биздин бийликтегилер, президент, депутаттар баарысы баш болуп туруп, хотя бы мына ошо түштүк түндүктө мынакей Жетөгүз районун алсак болот. Мисалы да, эмеси аябай жакшы туура келет. Түштүктө мисалы үчүн Аксы районун алсак болот. Ал жерде бардык биосферанын топтолгон жери бар. Кыргызстанда эмне өзүп, эмне бар болсо, ошонун баарысынын баягы жапайы түрү Аксыда өсөт да, бар. Ал баягы көчүрүлгөн эмес. Мына ошол жерде биз как будто ошо Кыргызстандын ошо биосферасынын баягы эмеси деп азат болот да. Башталышы ошол жерде бүт барсы, негизи ошол жерде турат. Биз ошону азыр өндүрүп туруп, алып туруп бир райондо эгерде мүмкүнчүлүк менен ошондой таза алмалар болобу, жер жемиштер, кожагат, малина эмнесин албайлы өзү аткан. Ушулардын баарысын бир таза экологиялык деңгээлде өндүрүп рынокко чыгара алсак, мына бардык жак ошол үлгү болмок да, бардык райондорго. Эл өзү эле кетмек. Мына ошо кайсы жактан кантип пайда табыш керек. Биринчиден өздөрүнүн ден соолугуна жакшы, экинчиден уже финансовый капитал болуп атат, үчүнчүдөн эч жака миграцияга кетиштин кереги жок. Мына бала чакалардын баарысы кайда кайрылып келип туруп, өз өзүнүн ордун тапмак да. Мына мисалы феруланын эң жөнөкөй немесин айтайын. 1 гектар феруладан $10,000 табат экен. Мына плантация кылып өстүрсөк $100,000. Плантация кылып өстүрсөк $100,000 1 гектар феруладан. Биз 1 гектар жерден мисалы кайракы жерден 10 миң сом алып атпайбызбы? Жок, биз ошону да пайдаланбай кайра казып жок кылып атпайбыз. Баарысын казып жок. Жок, азыр мисалы 1 гектар кайракы жерден будай айдасаң, жарп айдасаң, ашып барса 10 миң, 15 миң табып атпайсызбы? Ошол эле жерге ферула сонун өсөт. Ооба, мына мен ошону сунуш кылып атам да. Ошону баштайлы, биз элге көрсөтөлү. Кытайлар жана Шамал сайдан жер алышты. Кытайлар канча гектар. Мына Акылбек Жапаров барып Баткенге ферула өстүрөбүз деп өткөндө сүйлөдү, эми аны канчалык деңгээлде ишке ашырат билбейм. Мисалы ошол 1 гектар жерге мисалы гүл эгип койсок, ошол жерден канча килограмм бал чыгат. Мисалы ошол жерде 4 уй майкандап коет. 1 гектар жерди туурабы? 4 уй. Азыр бизде Кыргызстанда 10 уй майкандап коет. Кыргызстанда жа Хашимбек айткандай бир 10 эле жакшы дары чөптүн өндүрүшүн колго ала турган болсок, 10 эле чөптүн түрүнүн. Ошону менен жанагы фармацевтикалык эмелер, лабораториялар, заводдор курулуп туруп уже иштей баштаса, бул бизге аябай чоң мүмкүнчүлүк.
да. Мына элдер жумуш менен да камсыз болот, акчаны да табат, башкасын да табат. Зато абабыз таза, туристтердин баарысын ушака келип канча миллиондорду таштап кетет болчу жөнөкөй дейличи. Немеге Нурланга сөз берелим. Нурлан да ушул тармакта жүрөт. Мен Лукем, анан биринчи Нургазынын суроосуна жооп берейин, ар кимиз ар кандай жооп беребиз да. Дары-дармектин жетишсиздиги боюнча биз азыр глобализация заманында жашайбыз да. Украинадан тарабызга жабылса, башка жактардан ачылат деп ойлойм. Бул жерде дефицит болсо кыска мөөнөткө болушу мүмкүн, 10 күн, 15-20 күн. Мен мына жакында 15 күн мурда бир бала менен сүйлөштүм, Кабылжан, Абылакайдын баласы Кабылжан бар, таштанып. Фура айдайт. Звонок этип калды, мен Москвага учуп атканым ошондо. Мен Бишкекке келдим эле дейт. Эмне болуп келип калдың? Сен мен Түркмөнстанга барып жүк алып келдим дейт. Эмне жүк алып келдиң? Сен пустой бардым да, прицеп чиркеп келдим. Бул Индиядан келаткан прицеп экен дейт. Ичи дары экен. Булар жаңы башталыптыр, индийский компания, поставка дарыны. Бизден уруксат алып туруп, просто Иран менен Түркмөнстан границасына чейинде келеткен тилер машинасы. Водитель өтпөйт экен да, прицеп чиркеп берет экен, бул алып келип кайра жеткирип берет экен. Ошондой жолдор бар. Мына Индиядан бизге поставка көп болот. Индияда азыр фарм компаниялары адашпаса маябай катуу өнүккөн. Бүт дүйнө жүзүндө чыккан дарылардын эмне деп коет? Женерик. Субстанция. Ошолорду чыгарышат. Генериктер дейт, ошолорду чыгарат. Мен ойлойм, анчалык эле дефицит болбойт. Болушу мүмкүн, бирок кыска мөөнөткө да. Анан бул жанагы опиаттар жок болуп калышы мүмкүн. Может, ошолор дефицит болушу мүмкүн да. Биз бойлойбуз. Ошолор Украинадан келгендер ошолорбу? Ооба, негизги ошол жактан келет. Диазепам, феназепам ошол. Өзүнүн кереги жок, аны айтып берем онда. Анан анын да методдору бар. Мен мисалы Хашим Абдрахмановичти мен көптөн бери билем, мунун дарыларын билем. Жана жүрөктүн дарысы деген жөнүндө компот бар. Ошону ичкен кишилер көп эле жүрөктүн немелеринен сактанса болот да. Ошонун дары чөптөрү аябай көп. Бизде кече декабрда талаптардын курултайы болгондо бүт эле Кыргызстан боюнча келди. Баардыгынын өзүнүн методдору бар экен. Бизде закон эле жол берсе, алар кеңири эле жайылтканга возможность Даяр турушат, баарысы даже продукциясы да жасаганга даяр, көрсөң сүйүн өзүң. Булардыкы бир окуяны айтып беришти, Токмоктон бир талап бала бар экен. Рак болгон, детский лейкемия болгон баланы айыктырып койгон айтып уктуңарбы? Жана ким айтып аттылар? Ошону тиги аканит да биздикилер менен айыктырып коюптур да, буяктан бүттү деп документтерин жазып, выпискасын берип, колуна берип чыгарып ишкен экен. Анан тиги Токмоктогу бала ошондой чөптөр менен дарылап айыктырып коюптур. Анан тигилер келип туруп врачтардан урушуптур. Туугандары, ата-энелери, силер мына өлбөй турган баланы бүттү деп чыгарып коесуңар десе. Анан булар болсо жалоп жазышып, тиги эмеге барышыптыр. Бала табып барып, сен незаконный иш кылып атасың, кандай акың бар сенин? Адамды дарыланбай турган нерсени дарылап. Ушуга окшогон эмелер тоскоолдор аябай көп да, жана башында Хашим Абдрахманович айтып кеткендей, ушундай тоскоолдуктар аябай көп. Ошолордун жолун ачыш үчүн буюрса проект жазылды. Муну экинчи этабы жогорку кеңешке талкууга коюш керек. Үчүнчү этабы кабыл алдырып президент кол койсо, ишке киришип калса, бизде Кыргызстанда ошол импорт болгон синтетикалык дарыларга көп эле эме болот дейм. Эртелеш керек да, мүмкүн болушунча эртелеш керек. Так, бул биринчиси болду, бул дефицит боюнча. Анан экинчиси боюнча, дары чөптөр боюнча. Микрофон алып бер. Ичиле бер. Дары чөптөр боюнча мен мындай деген ойду айтып келем да, негизи эле. Биз азыр бизде биринчиден ошол законодательный база жок. Экинчиден эл аралык келишимдерге биз байланып калганбыз. Биз аларга кой тур азыр. Көбүсүн эмес көп. Анан ошондой нерселер болгон үчүн биз үчүн азыр 1 жылда, 2 жылда, 5 жылда рывок кылып туруп биз фармацевтиканы өнүктүрүп кете албайбыз. Сразу кете албайбыз да, биз бул жерде эволюцион жол менен кетишибиз керек. Шаг за шагом, акырын биринчи этапты өтүп, экинчи этапка. Ал мезгилде жөн отурбастан бизде колубузда бар нерселерди баардыгыбыз бешин жашабайбыз. Ошол өмүрүбүз өткөнчө колдон келген нерселер силердин колуңардан келген кишилерди.
ошолорду калтырып жасап келиш үчүн биринчи эле биодобавкалар менен эле кете берели деген ойдомун. Туура. Бул биринчиден азыр дүнүйө боюнча ушундай жерге өтүп атышат. Ооруну айыктагандан көрө биз алдын алганыбыз жакшы деп туруп, мисалы Америкада, Европада, даже Россияда деле основной элдер ушундай нерселерге профилактика. Биодобавканы ичет, булар эмне, оорусу жок болсо да биодобавканы ичип турушат. Ошон үчүн биодобавканы өндүрсөк, мисалы мен байкап келатамда, мына Россияда болсо 6 айдык компаниялар бар, Новосибирсктин компаниялары бар, биодобавкалар менен иштеген. Успешный иштегени бар, неуспешный, продукциясы жакшысы бар, өтө раскрутка албайт, анчалык средний продукциясын аябай раскрутка алгандар бар. Мисалы бизде мурда Сибирское здоровье деген болуп турган, азыр Siberian Wellness деп туруп ачып алыптыр, сет кылып. Продукцияларын карасаң, эми укмуш, бардык продукциясына видеоролик тартылган, описаниялары сонун, булар сетевой маркетинг сыяктуу кылып койгонбу билбейм. Мен кече мен үйдүн астында туруп калган экен, кирип сурап чыктым. Антиоксидант, витаминдердин түрү, микроэлементтердин түрүн чыгарып койгон, комплекс кылып беришет экен. Мисалы мен кичине ушундай ашказанын тамак жакшы сиңирбейт, сен анда D витаминди алгыла, муну алгыла, тигини алгыла деп туруп ошону комплекс кылып берет экен, элдер алат. Анын эми зыяны жок, пайдасы болушу мүмкүн. Мен эми средний ишенем. Анан экинчиси баягы биздин жакынкы эле коңшу мамлекетибизде Өзбекстанда баягы Мехригио деген фирманы көрсөттүм го баягы. Силер уккансыңарбы? Бул компаниянын өзүнүн 250 гектар жери бар экен. Кокондун шаардын тегерегинде 50 гектар, Наманганда тоонун боорунда 200 гектар жери бар экен. Бул жерди булар плантация кылып колдонушат экен. Эми өстүрбөгөн эмес жок. Лаванданы өстүрөт экен, лаванданын эфирин масласын алат экен. Бир розанын түрү бар экен, бадал сыяктуу. Эң кымбат эфирин масла ошону кылат экен. 1 килограммы $100,000 кем эмес турат экен. Ошолорду чыгарып ошондой эфирин масла чыгарат. Анан башка биодобавканын түрүн аябай көп экен. Биринчиден названиялары, баягы рецептурасы менен жасалган наименованиянын артикулдарынын саны. Анан ар биринин описаниясы. Анан кийин буларда да комплекс кылып берген бар да. Мисалы бир ичкенде, мисалы суусун ичсең, анан бул таблеткасын жи, анан артынан порошогун ичип кой депчи. Ошондо ич ооруганга, баш ооруганга, карачы бел ооруганга бүт баарына жасаган. Биз деле ошондой жол менен барсак кандай болот деп. Мисалы муну табыптар өздөрү эле жасай албайт да. Анын үчүн бизнести обязательно чакырыш керек. Бизнесмендерге ишенип туруп, кандайдыр бир договорлор менен кылып туруп киргизиш керек. Эсептеп көрсөң өтө көп деле акча кетпейт экен. Мен мисалы ошо эфирин масла чыгарган оборудованияларды карадым. Көп экен да ошондой нерселерчи. Өтө деле кымбат эмес, $6,000, $8,000, может $15,000 чоңураак десең. Ошондорду чогултуп, ошондой кылып туруп рецептти бериш керек. Рецептти берип, анан рецепттер менен мисалы жүрөккө кичине жардам берет деп, эми айыктырат деп айтылбайт баттардачы. Жөн жардам берет деп. Поддерживающий деп коет. Мисалы ошол жакшы таасир берип кетсе, айыктырып деле коет. Выставкага барганда мисалы синтетический сурасаңчы, сульбактамын канча, сефтрексонун канча деп сурасаң, өндүрүштүрүн өздөрүчө аны эмне кыласың дейт. Мына мен дейт, food supplement деп коет, пищевой добавки или биоактивный добавки деп мону чыгардым дейт. Мына момдан өтөрү жок дейт. Кайра эле бурулуп келип, дагы бирдемден сурасаң, синтетический дарычы. Мен паланча крем чыгардым дейт. Диабеттин жанагы тигиниси, түзүп болду. Ошентсе бардык производителер ошол да. Дарысын сурасаң жок дейт, мен дейт. Или пищевой добавки, или биоактивный добавки. Жаңы ат коюп алыптыр, жаңы бирдемге. Ошону чыгардым, ошого көңүл бурула депчи. Анан ошол просто лекарственный препарат, лекарственное средство деп жазып чыгарыш үчүн бул баягы клинический испытание тийиби 5 жылдык $1 миллион иштер жасаш керек да. Ошон үчүн жеңилирээк кылып туруп биодобавка деп чыгарып эле ура бериш керек деп ойлойм да, Хашим Абдрахманович. Мен буга чейин деле айтып келатам, 4-5 рецептти чыгарыш керек да, ошону түтүш керек. Анан бизге бул жумуштарды аткаргангачы бизге өкмөттүн да жардамы кереги жок. Эч ким азыркы бизде бар закондор эч мешать этпейт. Просто бизнес менен табыптардын ошо билгендердин кошулмасы керек. Анан эми азыр сөз берип, сизге сөз беребиз.
Турсунбайга сөз берели. Турсунбай Кыргыз көмүр ишканасынын генералдык директорунун кеңешчиси, мына Тооташ дарылап жүрөт. Өзү чоңалайдын баласы. Буда да көп маалымат бар, чөптөр, дарылар. Мен негизи мына азыр угуп элдик дарыгер деген көп баягы соц тармактардан көрүп калабыз, мына техниканын заманы ушундай. Бирок мына сиздер айтып атканда мен азыр ойлонуп атам да. Сиздер жанагы тааптар деп айтып атасыздар. Аны эми бизде азыр жана мыйзамдар жол бербейт деп атпайсызбы? Эми биз Кыргызстанда жашайбыз, өзүнүн мамлекет. Бирок азыркы мыйзамдар ушул дарыларды мындай чыгарып иштеткенге такырымдай жолтоо болбогон жерлерде болсо керек азырчы. Дарылар чыгарып мындай саткангачы. Биз Кыргызстанда бир аналогин чыгарабызбы? Кыргызстандан бир мындай эч кандай бир дары чыкпайбы бизден? Жок, бир-экти фармацевтик завод бар, мисалы. Биовит деген. Биовит бар. Азия Медтрейд бар. Азия Медикалс. Ошолор. Жамал аттары эле ушундук. Азыр жана любой дарыканаларга барсаң, Тимиле бар жана дарынын баарын удап чыгып кетчүдөй. Кытайдан алып келип туруп чыгарып атат. Жок, ал бүт аптекасынын ичин баарын мындай көчүрүп кетчүдөй. Кичинекей тешик, онун сыртынан решетка ичинде эшик бүт бекитип алат да. Мисалы, анан ооруган адам бизде мисалы ушунчалык дарынын түрү көбөйдү, бирок ошончо мындай оору да көбөйдү. Значит, сиздер айтып аткан боюнча мен азыр түшүнүп атам. Өзүнчө бир ассоциация, же бир өзүнчө бир коомдук бирикме, же бир ушундай бир мисалы үчүн мына бизде Назар Алиев, мисалы үчүн чоң бир немени ачып алган шлагбаум жанында. Кытайлар келип алып, мисалы үчүн медицинский кытайский центр деп ачып атат. Бир ушул сыяктуу бир центр, бир адам мындай такыр баягы ооруганыңда, ооруну баягы ошол кезде мындай издейсиң да каяктан айыгыштын жолунчу. Анан сиздерди көбүнчө адамдар каяктан табат? Соц тармактан табат. Бир ушундай эми барыбызма Бишкек борборубуз, столица, эми Кыргызстан кичинекей эле оору издеп, мисалы азыр мына Индияга, эмне деген мамлекеттерге кетип атат. Аягында акчалары жетпей мына элден чогултуп атат. Эгерде сиздерди айыктыра турган ушундай жолдор болсо, ушундай жерлерди ачып, коомчулукка мындай жеткиргенге эмне тоскоол болот да сиздерге? Бул биринчи суроо. Сен колуңдагы мисалы сен Тооташ дарылап келдиң, чөп чактан жөнүндө айтчы. Туура, эми бул чөптөр боюнча. Туура, мен баягы сиздер айтып атсаңыздар, баягы билбегенден кийин билбейсиң да, бизде чөптөрдүн өтө эле түрлөрү көп да. Мисалы, кандай сонун биздин Кыргызстанда сиз айткандай, мен өзүм мына чоңалайдын баласы, биз өзү мына нак Тооташта мен өзүм ушундай чоңойгом. Ал жерде сиз айткан чөптөрдүн баары биз жакта да болуш керек. Мен ойлойм, ушунун баардыгыны мындай, мына сиздер билген, сиздер бүгүн сиздер муну калтырып бир жол салып кетпесеңиздер, бул кийинки муң же бүгүнкү биздеги мына медицина тармагында бүгүнкү мына биздин Бишкек, Ош, Кыргызстан кайсы жерин айтпайлы. Мына сырттан келген индустар дейбизби же Пакистан студенттер аябай көбөйдү. Значит, мен ойлочумун, бул бизде Кыргызстанда медицина боюнча аябай өнүгүп, ошон үчүн ушундай студенттер келип билим алып анан кайра өзүнүн өлкөсүнө кетип атат депчи. Андай эмес андай. Аны эмес жолу башка. Башка тема. Жок, башка тема болгондо ушул ооруга жараша болот атат да, туурабы? Бул Нургаз мага айтат, мен бул балага суроосуна жооп беретін көп сөздөр айтты да. Мен кызыктырган. Жооп бериңиз. Мына карап, мына WhatsApp, мына сага берейин мына. Баягы эл WhatsApp бар. Жок. Мен өзүм WhatsApp'ымда. Мага мени акыбалымды сураган эч ким жок. Толку бейтаптар. Баарды карап, мен ал жерим ооруп, бул жерим ооруп атат деп, карай бер. Жок, мен түшүндүм, аны карагандачы мен түшүндүм. Сиз айтыр, сен өтө али жүрөк өйткөн маселелерди айтып ошону айтам да, бирин мындай. Азыр мен биринчи Нурланга мен полемика айтып коеюн. Нурландын пикиринечи. Бул айтып атат да, биодобавка катары деле чыга берсек болот депчи. Туура, болот өзү. Болбой койбойт, ал деле жакшы жол. Бирок кеп мындай болуп атат да. Мен эгер память подвать этпеген болсо, мына укал болсо, биодобавка аптекаларда сатыла турган деле алиги норматив боюнча жок болсо керек. Мен толук азыр эсиме түшпөй да, эсиме түшүп калса, кайсы норматив экенин айтам. Бул бир мисал айтып атам да сага. Экинчи маселечи. Biz dünyalык көпчө мамлекеттердин тажрыйбасын окуп чыктык да. Ушул мыйзам иштеп аткандачы бизде ушундай ой болду. Биз Кыргызстандын дары-дармектерини, мына азыр кайрыкча дарычы базасында элдик медицинаны элди алдабай эле биодобавка деп элди алдабай эле акыйкатыкты айтып эле, бул дарылык касиети бар. Бул дары. Бул витамин эмес, минералдык компонент эмес. Бул мына ооруга дары деп эле ачык эле айта турган системаны иштеп чыгайлык деген бир түпкү максат болду да.
Ошону иштеп чыгыш үчүн азыркы түзүлүп турган законду бузбай туруп өтүп кете турган жол издедик. Азыр айтпадымбы? Медицинада ошондой закондор, азыркы закондор өндүрүш чыкканга мүмкүнчүлүк бербейт деп атпаймынбы? Ошону өтүп кетиштин эң жакшы жолу аз санда продукция чыгарыш, сертификация, дары катары эле, аз санда ошону акырындап ошол ишкер өзүнүн финансылык мүмкүнчүлүгүнө жараша, мамлекеттин менен иштешине жараша, өзүнүн перспективасына чыгарган дарысын перспективасы ишене турган болсо, ошону акырындап клиника испытание жасай берсин деген жеттик да. Эми жасаш үчүн ош клиника испытанияны жүргүзө турган учёный совет башкармасы бар да, ушул мыйзам боюнча. Мисалы, айталы быйыл бир жылда айталы 1000 адамга клиника испытание жасап алса, кийинки жылда 1,5 миң ошентип отурса, 10 миң адамга жете турган болсо, ээсинин талаптарына жооп берип калат да. Көрдүңөрбү? Финансовый жагындагы жөнөкөйлөштүрүп атабыз, чыгымдар тарабындагы. Ана бирок мына бул мыйзам химиялык происхождениедагы өтпөйт. Синтетикалык. Бул натуральный, минеральный дары чөптөрдөн жасала турган баштапкы сырьёс. Ушул баштапкы сырьёс ушундай болгон дары чөптөргө минералдык, мисалы, өзүбүздүн мына мисалы мумия сыяктууларгачы ошого өтө турган мыйзам бул. Ошону гана өтөт. Андан сырткары бул келип чыгышы, мисалы, антибактерияларды же коз карындардын, дрожждордун кесип шарабаты менен алына турган дарыларга эмес. Же генетикалык модификациясы өзгөрүлгөн бактерия штаммдар аркылуу алына турган дарыларга өтпөйт. Бул нерсе кирбейт да. Ошондой анан бюрократия аз, чыгымы аз, мамлекетке көп аз, жол издеп таптык да. Ошондуктан элди алдабай эле бул дары деп эле аптекада сатыла турган жол системаны кылып атабыз. Закон кабыл алганда. Ооба, Кудай насип кылса да. Эгер ошонтун биз айтып атпайбыз, эгер ушул мыйзам кабылданып кала турган болсо, козу карындай болуп эле Кыргызстанда фармацевтикалык компаниялар пайда боло баштайт, өсө баштайт да. Ошолор капитал топтосо, сиз айтып атпайбызбы? Дары чөптү өндүргөн өндүрүшчү менен айылдагы жашаган фермер дыйкандын ортосунда келишим пайда болот да. Же болбосо кластердик система пайда болот. Мисалы, кайсы бир жайлоодо өсүп аткан дары чөптү өсүп аткан жерди жайлоодо киши ошол дары чөптү эми ал коргогонго өтөт да. Коргогонго өтөт. Себеби малдан тапкандан караганда дары чөп сатканга көбүрөөк киреше керек да. Көрдүңөрбү? Мына ушундай системага барайлы деп атабыз. Ушул мыйзам абада эли керек болуп атат да. Афганистанда да Азыр бизде чөптү даже үзгөнгө да мыйзам жол бербейт да. Аны азыр үзүп дагы сата албайсың. Азыр аны өстүрө да албайсың. Эмес. Ошон үчүн азыр мына мыйзам тез арада ушун ишке киргизмейинче бизде ошол чөптөрдү өстүргөнгө уруксат эмеспи? Жок. Мисалы мен алоэ өстүрөм деп туруп. Жок, өстүрө бересиң. Жем огороддордо өстүрүзө болот, бирок талапларга байланышса өстүргөнгө уруксат жок да. Ошон үчүн бул мыйзамда дагы бир берене бар. Как раз Азизаке кайра айтып атты го. Бала Токой чарбасы менен экология комитети менен квота түрүндөгү берене өкмөт ушуну жылда иштеп чыгат, макулдашат деген берене бар ушул мыйзамдачы. Ошо берене бар. Ошондуктан бул ушуну мүмкүн болсо жалпы коомчулук колдоо берип турса, өзүнүн үнүн кошуп турса, жогорку кеңеш тезирээк карап, ана президентибиз кол коюп бере турган болсо, баягы биздин экономикада дагы бир тармак пайда болот да. Бул өтө жакшы тармак да. Бул сенин сөзүңө ушу полемика айтайын дедим эле. Анан сеникине полемика мындай айтып турган нерсем мындай да. Азыр унутуп калдым. Негизи маселең кайсы эле? Муну сүйлөп атып. Ассоциация. Сен бул айтканга чейин эле биз уюштурдук ассоциация. Мына мүчөлөрү. Курултайына чейин өткөрдүк. Ассоциацияны биз уюштуруп, жайындачы. Ана ассоциацияны уюштуруп, мына уюштурган башында турат бул киши. Бул уюштуруп атат. Анан эми акырындап элдик медицинадагы талаптар топтоп бир жерге отургузайлы деп атабыз. Бирок баарыбызда колубузда мында акча жок да, зданиябыз жок. Анан мамлекеттен колдоо жок, көңүл буруу жок. Анан биздин арасында коом мындай байлар бир зданиясын берип кое турган байдын өзү жок. Бу колдоп коеюн деген байдын өзү жок. Булар да бутуна туруп кетет дегенчи. Ошондо чачыранды болуп турабыз. Чачыранды болуп, баардык таапта чачыранды болуп турабыз да. Анан сиз айткандай бизде идея бар.
мисалы кайсы бир адам ооруп келе турган болсо, ушул ооруган адам толук диагнозун коюп, аны ага укук бериш керек да, сен кааласаң бул мына официалдуу медицина иштеп атат. Сен ушуга барып дарылайын. Кааласаң мына дары чөптөр бар. Мына дары чөптөрдү кааласаң мына табипка бар. Ушундай шарт түзүш керек да ооруган адам үчүн. Ушундай. Ошого бет алайлы деп атабыз да. Санаториялар мисалы турат го. Санаториялар мисалы азыр профсоюз менен сүйлөшүп туруп, мисалы барып 10 күн лечение алыш үчүн канча сом төлөйсүң да. 10 миң, 15 миң барып анан ушул жактан барып лечение алып келет. Ошондой кароосуз калган мамлекеттин балансында турган санаториялар көп да. Профсоюзда бар, андан бери мисалы академияда эле бар. Мына центрдечи. Академияда эле канча зданиясы бош турат. Академик тырнактай иш жасаган жок. Бир мисал айтып атам, эми капа болушпасын. Мисалы буну бизге али мамлекеттен түшүнүү жок. Ойлонсаң, түшүнүү жок да. Өзү азыр подзап берет. Мындан өткөн жок. Мына азыр элди дарылап атам десе муну камайт. Өзү подзап. Азыр кайра сурап атпайсың, кара ошо дарыны бербейсиң, дарыны берсе камалат азыр. Ошо дарыны да сата албайт. Ана ошондой. Маселе ошо. Жок, азыр кызык болуп атат ана. Бул ушундай положениябыз ушундай да. Анан эми баягы осурку мыйзам өтүп кала турган болсо, баардыгыбыз укук талаага чыгып алабыз да. Укук талаада чыгабыз. Анан ишибизди али жүргүзөт элек да. Эми үчүнчү нерсени айтайын, бизде азыр дарылоо системасы, азыркы медициналык альтернатива иштелип чыккан да, бизде тараптан иштелип чыккан. Мисалы көбү айтат, ашым рахты эле дарылайт ооругандар депчи. Биз азыр гастроэнтеролог оорулар деп дарылайбыз. Азыр биздин метод боюнча боордун трансплантациясы кереги жок. Боор трансплантация кылат го, толук аны жокко чыгардык. Биз жөн эле терапиялык жол менен дарылап, адамда пациенттерди айыктырса болот да. Кудайым албетте жараткан шифасын берсе. Ошондой эле мисалы жүрөккө көптөгөн операциялардын кереги жок азыр биздин метод боюнча. Биздин жүрөктү кан тамырдан бери тазалайбыз. Дүйнөлүк медицинада жок ал. Дүйнөлүк медицинада жок. Көп азыр жүрөк кимдин атеросклероз боло турган болсо, анын выбору жок да, же стенд коет, же шунтирование кылат. Үчүнчү выбор жок. А бизде тараптан бар. Кааласаң, кан тамырың тазалат. Кааласаң, бирок ал көп убакыт дарыланат да, убактысыз көп кетет. Мына ушундай бар. Безопасный дагы. Так, анан башка тарабынан, мисалы дарылоо системасы, мисалы онкологияда биздин метод кире турган болсо, мисалы бир тармагын айтам, проктология боюнча кокусунан да жоон ичеги инвазия болуп кете турган болсо, иштеги рак сыртка чейин чыгып кете турган болсо, ошол уга гана операция жасалат. Башка учурда операциянын кереги жок. Толук ракты без операция чыгара алат. Мына колумда турат, мына исеп аткан больнойлор бар да. Кааласаң апарып көрсөтүп да коем. Мына ракты без операция организмден чыгарабыз да. Мисалы проктологдорго иш жок, хирургдорго иш жок болуп калды да. Бир мисал айтып атам, бир проктолог. Ошондой эле аялдар женский тарабы дагы ошондой да. Крайний случай эле, мисалы киста болуп калса, маткада да, киста анда ал операция муктаж. Операция муктаж. Кистадан башка рактын түрлөрүнө операциянын кереги жок да, терапиялык жол менен эле дарыланат. Тема химиотерапия вообще кереги жок, лучше ойдон кереги жок. Мына ушундай уникальный методдор бар. А бирок эмне? Буну уккан адам жок. Сен миш кылып атасың деп сурай турган адам жок. Анан кызыккан адамдын өзү жок. Ушундай да. Чип кылар, жыйынтыктайт да. Эми уйкуңар кеп калган ошо айта, өлтүрдү. Баягы кеп, аксакал келиңиз. Жыйынтык сөз айтып коюңуз. Мынча шашылып кетти. Мени да аябай эми статусум аябай чоңойтуп бердиңер. Негизичи. Бул баягы жол жерден айла кеткендеги баягы башталган иш болуп калган да. Бирок негизи мына кийин мен ушу дарыгерлер менен чогулуп жүрүп, анан ушу көзүм жетти да, чындыгы бул өтө керектүү нерсе экен. Анан эмне дейли? Жыйынтык сөз албетте биринчи кезекте бизде ошо мыйзамдык база керек. Хашимек аябай туура айтты. Анан буну эле деп карап отура бербешибиз керек. Бул кишинин айтканда туура. Биодобавкаларды буга чейин деле жасалып атат. Мына дарылар жасалып атат. Булар жасала бериш керек. Мына ушундай кылып айтып, биз элге жеткирип, аларды бере беришибиз керек. Себеби дегенде, мына эртең жанагыдай дарынын дефицит баштала турган болсо, эл
баягы эмеге түшпөш керек да. Дүрбөңүз. Даяр болуш керек. Ошонун орду толтуруп тура турган биздин өзүбүздө ушу жергиликтүү табыптар жасагандарлар, башкалар бүт барысы чыгып туруш керек. Анан ушу бийлик өкүлдөрү, жогору жактагы мына маселени чече турган адамдар балким чын эле мына Хашимбек айткандай түшүнбөй атат. Алардын бул боюнча биринчиден баягы кесипкөй адамдар эмес, экинчиден алардын өздөрүнүн кыла турган иштери чөйрөсү башка. А бирок маселе качан алардын жүрөгүнө жеткенде ошондо алар өздөрү аракет кыла баштайт да. Ошон үчүн ушундай нерселер тез болуп туруш керек, сүйлөшүп туруш керек. Биз эч кимге конкурент же болбосо оппозиция эмеспиз. Бул баягы чыныгы керектүү нерсени ушу колдон келген методдун баарысын пайдаланып отуруп ишке ашырыштын гана камын көрүп атабыз. Мунун баарысы эл үчүн да. Ошон үчүн эмне дейли, Хашим ака, биринчиден ушу Алла Таала өзү колдосун. Сөзүм чыгып калды эми андайчы. Да? Өзүнчө айтасың анда аны. Же токтотуп турайынбы? Токтоп турмайын. Айтып коесуң, айтып коеюн болуп турат. Жок, азыр кыска бирок. бийлик мына бул мисалы элдик медицинага, анын ичинде бизде менин деле кылган ишиме бийлик тырнактайым кызыкпайт. Коомчулук да кызыкпайт да. Эмне үчүн деген суроо бар да. Көрсө азыр биздин эл дагы, бийлик дагы, коомчулук дагы почти 100% врачтарга ишенет экен. Врачтардын айтканынан чыкпайт экен да. Ден соолугун бүтүндөй медицина врачтарга тапшырып коюптур да. А бизде врачтар эч кимге айтпайт. А президент сураса, аллергиясы келип жерге чабат. Кимесе кайсы врач болсун жерге чабат. А бул мындай ишти жасап атат деп эч бир да врач айтпайт да. Демек врачтар айтпагандан кийин эмне? Коомчулук ишенбейт. Коомчулук ишенбегенде президент дагы ишенбейт, өкмөт дагы ишенбейт. Бийликте отургандар баардыгы ишенбейт экен да. Эгерде биздин мисалы азыркы медицинага альтернатив система колдоно турган болсо, айтам көптөгөн дары-дармек болгон патеримде түшөт. Зарыл түшөт. Бул дүйнө ушул жерге келип дарылана турган болот да. Алла Таала ушу тилектерди, максаттарды кабыл кылган болсун. Ушу элибиз үчүн, жерибиз үчүн, мамлекетибиз үчүн биринчи кезекте тынчтык керек. Ушу ааламыбыз, мамлекетибиз тынч болсун. Анан ушу Хашим акага окшогон ушу илимдин түбүн казып, бир жакшы жыйынтыкка жеткирем деп чыгып аткан адамдардын да үнү угула турган жерлерге угулуп, ушу чечилсе жакшы нерсе болот. Ошон үчүн баарыңыздарга ден соолук каалайм. Алла Таала ишибизге ийгилик берсин. Ушу жакшы ийгиликтерге жетишели. Аллах.